Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 29 август 2022 жыл мен Бишкек шаарынын түштүк батышы Сокулук районуна караштуу Кызыл Туу айылында жүрөм туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Жери 25 сотук болгон. Ошол жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Азыр мен турган жер Кызыл Туунун центральный көчөсү жана Якупбаева көчөсүнүн кесилишинде турам. Сатылуучу үй ушул жерден Якупбаева көчөсүнөн бир аз ылдыйракта басып барганда Якупбаева көчөсү 11-чи даректе жайгашкан тугандар. Мынакей бул Кызыл Туу айылынын көрүнүшү тоого жакын, жай айларында салкын, абасы таза дейт көпчүлүктөр. Ушул үй ээси деле ошондой ойнойт. Анан бул жерге чейин Бишкек шаарынан автобус келет тугандар, 18-чи автобус. Жана Сокулук районуна деле бул жерден, Сокулуктун өзүнө деле бул жерден барган маршруткалар бар. Жана по пути машинелер деле Бишкекке барып келип турат бат-баттан. Мектептер бул жерде жакын жерде жайгашкан. Бул жерде магазиндер, мына көрүп турасыздар, жаныбызда мечет баары бар экен. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым тугандар. 11-чи Якупбаева 11-чи дарекке барып бересиздер. Келүү жолун түшүндүргөнчө тугандар, бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей сатылуучу үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Батыш чек арасы бул темирден болгон забор бүткөн жерге чейин тугандар. Чыгыш чек арасы бул жактагы кирпичтен болгон помещениянын бүтөр жерине чейин болуп калат. Жалпысынан жерин аянты 25 сотук көрүп турганыңыздардай көчө тараптан ворота, көрүп турганыңыздардай ворота отулган жана көчө тараптан мондай темир забор менен тосулуп тугандар. Дареги Якупбаева 11А дарегинде жайгашкан. Мектептер боюнча айтсак, бул жерде мектеп бар, садиктер бар экен. Бишкек шаарынан бир түз автобус келет жана Сокулук тарапка деле түз маршруткалар бар тугандар. Андан ары эми короосуна кирейин да калган маалыматты берейин. Бул мынакей короосунун көрүнүшү. Бортуна киргенде эле көп эле машина баткандай жер бар. Жана төрүндө гараж, алды тараптары жүзүм бактары. Бул жакта кандайдыр жер жемшек сеңиздер болгудай бош жер тугандар. Бул жагында деле бош жер жана бул төрүндө бир чакан помещение бар экен, билбейм. Тооканабы кышкысы үчүн мына ушундай. Анан үйүбүз жөнүндө айтсак, бул жакта кирпич менен бүтүргөн үйүбүз, узун туурасы 12ге 10 экен. Мына 12ге 10. Бул жакта времянка, банялар бар тугандар. Төрүндө гараж, мол сарайлар жана эң түштүк тарабында чоң огород тугандар. Алды тарабы көрүп турганыңыздардай стяжка болгон. Андан ары азыр биринчи эле бул чоң үйүбүздүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып калган маалыматтарды берем тугандар. Үйүбүздүн стенасы кирпич, көрүп турганыңыздардай. Бул жер кире бериш экен. Мынакей көрүп турганыңыздардай тепкичтер кылынган. Түз кирсек, бул жакта кухня, ички тараптары камин орнотулуп, суу чыгарылыптыр. Үйдө отопление бар экен тугандар, парай отопление, мынакей батареялары ар бир бөлмөдө орнотулган. Жана түндүк тараптан 2 терезе орнотулуптур. Мына ушундай. Эми андан ары түз эле сол тарапка кайрылсак, бул жерде бир бөлмө. Полдору жыгачтан болгон пол. Түштүк тараптан жана чыгыш тараптан терезелер орнотулуптур. Анан ушул жерден оң тарапка кайрылсак, дагы бир бөлмө жайгашкан. Мынакей. Мына ушундай көрүнүштө. Анан биздин эң эле акыркы бөлмөбүз бул кухняга чыгып, сол тарапка кайрылсак жайгашкан. Мынакей бул бөлмө тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми андан ары короосуна чыгып калган маалыматтарды берейин. Бул помещенияда бир 2 бөлмөлүү үйүбүз бар экен. Анан баня тугандар. Бул жакта баня. Бул жагы гараж. Бул жакта дагы бош жерлер. Бул үйүбүздүн түштүк тарабы. Жактан аяс бар экен тугандар. Мына ушундай. Анан башыштар токошна менен болгон чек ара бул жерге чейин болуп калат. Азыр могу шифрдин ары тарабында дагы тугандар айдоо жер эмес, огород бар тугандар. 25 сотук кызыл китеп бар бизде. Бул үйүбүздүн арты тарабы. Кааласаңыздар малдарды бул жака чыгарып киргизгенге өзүнчө жай кылып койсоңуздар деле болгодай көрүнөт. Эми мал сарайларды көргөзөйүн.
Тоокана бар. Бул жакта гараж. Койкана, мынакей кой кармаган. Сарай. Анан бул жакта чоң мал кармаганга деле сарай бар экен. Ушунун баары мал сарайлар туугандар. Огородко бул жак менен чыгып кетсеңиздер деле болот. Ал жак менен чыгып кетсеңиздер деле болот. Азыр мен бул жактан чыгып көргөзөйүн сиздерге. Мынакей туугандар. Бул жакта тоокана. Огородко азыр жүгөр эгилиптир. Кенен аралап көргөзөйүн десем. Чыгыш тарапта кошуна менен болгон граница ал жакка чейин туугандар. Негизинен кызыл китеп бар. Келсеңиздер 25 сотук жердин чегини сиздерге көргөзүп тактап берет үй ээлери. Окей. Мына ушундай көрүнүштө. Түштүк тараптагы чек арасы анда бул чоң дарактарга чейин, чоң бактарга чейин болуп калат. Мына ушундай туугандар, эми айтылбаган эле маалымат, бул баасы калды окшойт. Бул үйүздүн баасыны $35,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот туугандар. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Базар жок каналынан көрүп чалаттык эле десеңиздер, жакшы эле арзандатып кылып беребиз деп айтты. Андыктан базар жок каналынан көрүп чалатабыз деп зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Сүйлөшүү болот. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.